Ханафи мазхаб боюнча дагы, сүннөт боюнча дагы толук сүннөттөрдөн кийин таспih тарткан сүннөт. Парыздан кийин дароо таспih тартып олтуруп алса, бул макру. Анткени пайгамбарыбыздын хадисине амал кылбай койгон болот. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын аялы Уммул Муъминин Аиша радыйаллаху анха айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам парыз намаз окугандан кийин эгер сүннөтү жок болсо таспih тартат эле, эгерде сүннөтү бар болсо, пешин, шам куптан сыяктуу, анда намазын окуп туруп сүннөт намазын кийин таспih тартат эле дейт. Башка бир хадисте айтылат, сахих хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, парыздардан кийинки дуа кабыл болот деген. Парыздан кийинки дуа кабыл болот деген, парыздан кийин сүннөт окуп дуа кылсаң, парыздан мурда кылган болуп эсептелбейсиң, парыздан кийин эле болуп аткан болот. Парыздан кийин сүннөтү турса, таспih тартып отуруп алгандар bir hadisке амал кылып атат, башка bir hadis таштап атат деген сөз болот. Илимсиздик.